айтчы. Баягы Жан-Клод Ван Дамдын «Универсальный солдат» деген киносу бар эле. Ошондойлор экен да, тех задание болсо бар окутат экен, юридикалык консультация берет экен, кантип коюшту, кантип курушту, кантип сваркалашты баары үйрөтө турган адамдар экен менин түшүнүгүм боюнча. Бул жака бир критерийлерин, талапка коюлган нерселерди, пункттарды көрсөткөн жоксуңар, бизде ошондой суроо пайда болуп атат. Макул. Буга жооп бере алган жокмун чын айтканда. Анан бул жакта көрсөтүп атасыңар, Кыргыз Республикасынын да суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын реабилитациялоонун алкактуу программасы. Ош шаарында 100% бүттү деп атасыздар. Кызыл Кыяны карап көрдүм, 74% бүтүптүр. Бирок Ошто бир жамгыр жааганда барып көрдүңүздөр беле? Кыргызстандын экинчи шаары. Суу токтойт. Токтотуп коет сууну. Эгер токтотпосо, тосо турган жанагындай фильтрлер жок экен. Ылай болуп бүт канализация системасын талкалап кетет экен. 100% бүткөндөн кийинки акыбал ошол болсо, Кызыл Кыяга барсаңыздар, күндөп, түндөп суу чыкпай калат. Суу маселеси абдан оор. Эмнени бүтүрүү? 74%, анан 100% эмнени бүтүрдүңүздөр? Ошону түшүнө албай атам мен. Мен жооп берип коеюнчу. Бул Ош шаары боюнча айтсам, анан Кызыл Кыя боюнча азыркы бул биринчи этапта, Ошто биринчи, экинчи этабы бүттү. Таза суу боюнча Европейский банк аркылуу аткарылып атат, анан очистной сооружениялар курулуп бүттү бир жагы. Ал эми Кызыл Кыяда биринчи этабы бүттү. Бул жерде канча? Кызыл Кыяда 7 миллион эле акча каражат кетти, бирок булардын теосу боюнча булардын акча керектелүүчү акча каражат мындан дагы көп да, бир 3-4 эсеге чейин. Булар азыр приоритетинде биринчи эле эмелер аткарылып атат да, жумуштары. Ал эми Ош шаарынын суусунун ылайыкталанышы боюнча бул жерде жана Акбура дарыясынын боюнда 2 сайдан ылай түшөт экен. Ошол боюнча Азияский өнүктүрүү банкынан грант тартканбыз $3 миллион. Ошол жерден 2 нитка 2,4 километрге 1 метрлик диаметрде 2 труба коюлуш керек эле. Азыр бүгүнкү күндө мына кымбаттап кетти бар жок. Ошонун эсебинен акча каражат 2 эсе өсүп кеткендиктен бүгүнкү күндө азыр долбоорлорду кайрадан иштеп атат. 1-2 этап менен бүтүргөн. Биринчи этабында бир эле литка тартыптыр, экинчи этабын экинчи нитка менен бүтүрүп 26-га чейин бүтүрүү каралууда. Ал эми ошондой эле муну жардам кайрадан таза суу менен Ош шаарындагы скважиналар 20-га жакын скважинаны иштетип атат. Бүгүнкү күндө 6-оосу бүттү, 5-өөсү дагы казылып жатат. Калган жылдын акырына чейин 20 скважинаны кайрадан иштетип туруп, бул көйгөдөн чыгабыз деген ой болот. Ошто 6сы иштеп орнотулуп, 5-өө казылып атса, анан эмнеге 100% бүттү деп жазасыңар бияка? Жок, бул башка линияда. Бул Европейский банктын долбоорлор бүтүп атат да. Биринчи, экинчи фазасы бүттү мунан азыр. Түшүндүм, фаза деп атасыздар, биринчи этап, экинчи этап. Бул проект боюнча бир кененирээк түшүнүк керек экен. Анан жыйынтыктоочу суроо. Ушундай чет өлкөдөн грант алып, атайын топ түзүп, маселе чечкен президент барбы дүйнөдө? Жанагы Африкадагы 3-чү дүйнө өлкөлөрүн айтып эле койсоңуздар, Габон, Сабон, жанагындай Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрдө. Өнүккөн цивилизациялуу өлкөлөрдө ушундай президент барбы? Чет өлкөдөн грант алып алып, анан 7 эң мыкты универсальный солдатты жалдап алып, маселени эффективдүү чечкен президент дүйнөдө барбы? Руслан мырза, сиз Японияда окуган адамсыз. Бул каяктан алынган тажрыйба? Эми тажрыйба боюнча Японияда чындыгында чогуу окуганбыз, чогуу бүткөнбүз. Эми сиздер эртерээк бүткөнсүз ошол жерде. Буларда долбоорлор болсо өз убагында ишке ашат. Японияны айткан жокмун. Япония каякта, биз каяктабыз. Биз сыяктуу өлкөлөрдөн президент бар ушинтип акча алып, анан группа түзүп алып туруп, маселени чечкен, эффективдүүлүгүн көтөргөн. Жигит Кадырбекович, менде андай маалымат жок экен. Рахмат, башка суроом жок.